Саламатсыздарбы? Бүгүн валюталар курсу бүгүн дагы кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу маалымат бере кетели. Азыр биз Ош шаарындагы Керемет банктын алдында турабыз. Рубль покупка дээрлик 0,5ке чейин түшүп кеткен. Башкача айтканда 1000 рубльиң 500 сом эле болуп калат. Ал эми доллар болсо 92, продажа 95. Бул 28 февраль түштөн кийинки курс боюнча ушундай. Керемет банкта. Мындан сырткары жеке менчик жанагы обмен валютчиктерде башка сценалар бар. Аларды дагы азыр көрсөтүп кетем. Бул жагы ушул Келечек базарындагы обмен валютчиктерден. Бул жерде рубль покупкага жок экен. Ал эми доллар 92, продажага доллар жок экен. Бул жерде 1.04. Эже рубль алмаштыра атасыздарбы? Негизи баары эле ачык болчу, айрымдары бүгүн жабык. Рубль 1.40. Биз азыр Оштогу валютаны көрсөтүп атабыз. Негизи Оштогу жарандар Өзбекстандын суму менен дагы кээде Өзбекстанга иштер менен чыгып калышат. Өзбекстандын суму дагы көтөрүлгөндүгүн айтып атышат азыр. Эже доллар деле, рубль деле бар да, валюта. Неге? Покупкага. 92ден. Bir düştü. Ал эми бул Компанион банкындагы курс рубль сатып алуу 0,900, ал эми сатуу 1,140 болуп атат. Доллар болсо 94 сатып алуу, ал эми сатуу 97 болуп көтөрүлүптүр. Бул эми кече күнү дагы баягы бир күндө эле 94кө чейин доллар көтөрүлүп, рубль түшүп кеткен учурда Кыргызстандын ичиндеги ушул Компанион сыяктуу өзүнүн банктары валюта алмаштырбай коюшкан. РСК банк, ушулар Керемет банк, ал эми эл аралык Оптима банк, Демир банктарда гана баягы обмен болуп атты. Көпчүлүк тургундар ошол жерде очередке туруп алмаштырып атышкан, жапырт түрүндө, массалык түрдө. Бүгүн дагы кескин түрдө өзгөрүү болду. Балким өткөнкүдөй эртеси күнү гана кайра рубль көтөрүлүп ордуна келген болчу. Мен азыр түштөн кийин саат 4-төрдө тартып атам видеону. Бүгүн кечке ушундай курс сакталды. Эртеңки күнү дагы кандай болуп кетет, аны убакыт көрсөтөт.